Салам достор, Илмек эжи каналына кош келиңиздер. Бүгүн сабакта сиздерге орусча айтканда воздушные петли токуунун биринчи жаңы башталып атканы жана ошондой эле кыргызча абадагы илмектер болот. Ошол токуганды сиздерге үйрөтмөкчүмүн. Илмекти кармаганда көбүнчө элдер көбүнчө токуган элдер мындай түрү менен кармайт: ручканы кармап жаткандай жана ошондой эле бычак кармап жаткандай кармашат. Сиздерге кандай удобный болсо ошондой кармаңыздар ыңгайлуулугуна жараша. Жана жипти тандап алдыңыздар. Жаңы башталып аткандагы эки түрүн сиздерге көрсөтөм азыр. Биринчи түрү жипти мындай кылып колуңуздарга, баш бармагыңыздарга ороп аласыздар дагы. Ушул оролгон тоголокчого, шекекчеге бул жиптен бир аз киргизип ортосунан тартып аласыздар. Мындай шакекче пайда болот. Шакекчеге илмекти киргизесиздер дагы акырын тартып коесуздар. Бул жерде илмектин ичинде шакекче кенен кыймылдагандай болуш керек. Ошондой эле бул токула турчу жипти бул аягындагы жипке алмаштырбаңыздар. Токула турчу жипти рабочий жип, жумушчу жип деп коебуз. Буну мындай кылып туруп баш бармакка, сөмөйүзгө илип алабыз. Бармагыбыз менен бул жипти кармайбыз дагы. Бул жерине мындай кылып кармайбыз дагы. Илмекти жиптин астынан алып келип, тартып келип, бул жердеги илмекке мындай кылып акырын чыгарабыз. Бул биздин биринчи аба илмегибиз болуп эсептелинет. Ана экинчи аба илмегибиз. Бул жерде бармагыбыз менен ортонубуз менен кармап алабыз. Жумушчу жибибизди сөмөйгө илип алабыз. Сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн илмекти алып келип, жиптин астынан тартып, илмектин башына илип, жана ошондой эле илмек өзү илинип турган жиптен акырындап мындай кылып чыгарабыз. Абдан илмек менен токуган оңой болот, тез болот. Көп нерсени токуп баштаганда ушул аба илмектери менен баштайбыз. Ар бир илип чыккан илмегибиз бирден болуп эсептелинет. Мисалы, 1 илмек, 2 илмек, 4, 5, 6 илмек алдык. 7, 8, 9, 10 ушундай кылып цепочка кылып узартып кете берсеңиздер, бул токуунун эң башталышы десек болот. Сиздерге экинчи ыкманы көрсөтөйүн. Биринчи ыкманы колубузга айлантып алып, биринчини байлап алып анан баштадык. Экинчи ыкманы мындай кылып туруп эле крючокко айлантып алабыз. Бир жипти ошондой эле бош, бул жерине эч кандай байланбайт. Жөн эле мына сиздерге көрсөткөн боюнча жипти киргизебиз дагы мындай кылып эле крючокту айлантып алабыз илмекти. Жумушчу жипти сөмөйүбүзгө илебиз жана баш бармагыбыз менен ортонубузду бул жерден тыкан кармап турабыз. Анткени бул жерде байланбагандан кийин, түйүн жок болгондон кийин чечилип кетиши мүмкүн. Анан баштайбыз. Акырын жиптин астынан илип илмек менен акырын бул жерден чыгарып баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5.
Мына байкасаңыздар, бул жерде башында жанагы биринчи ыкмадагыдай эч кандай түйүн да жок болот. Ушул жерден баштап биринчиси башталат. Коркпоңуздар, бул сөгүлүп кетпейт, бошоп да кетпейт. Бул жерде жиптин аягы бар, анан түз ушул боюнча болду кой бере берип, кийинкисин уланта берсеңиздер болот. Кийинки аба илмектерин ала берсеңиздер болот. Ушул менен сиздерге айта турчу биринчи сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактан жолугушка чыкты. Жакшы алыңыздар. Сиздер менен достор Илмек KG каналы болду. Каналга жазылганды жана жакты белгисин басып комментарий калтырганды унутпаңыздар.